Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Биз Ала Тоо аянтына келдик. Жаңы эле бул жерге келгенибиздин себеби азыр ары бери өткөн адамдардан пайгамбарыбыз жөнүндө сурап көрмөкчүбүз. Мухаммед алейхиссалам ким болгон, жана анын жер бетине жиберилген максаты кандай болгон, анын эң жакын достору кандай болгон, ошол тууралуу адамдар канчалык деңгээлде пайгамбарыбызды тааныйт жана пайгамбарыбызды сүйөт, ошол тууралуу адамдардан сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Биздин суроолорубузга жооп берген адамдарга ушундай пайгамбарыбыздын асыл өрнөктөрү камтылган китептерибиз бар. Ошолорду белек кылабыз. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Мухаммед алейхиссаламды туттуңуз беле? Ооба. Ал ким болгон? Пайгамбар болгон. Мухаммед алейхиссалам бул пайгамбар да. Бул пайгамбар ошол жанакы биздин Куранды, биздин жанакы мусулмандардын ыйык китебин, ошол мындайча айтканда конституциясын ошол Мухаммед алейхиссалам жазган. Уккам. Ким болгон ал? Мусулмандардын кыргызчасы. Пророк. Ооба, уккам. Ким ал? Пайгамбар. Пайгамбар. Сиз уктуңуз беле? Ооба. Сизче? Ооба, уккам. Ким болгон ал? Сен билесиңби? Ал ким болгон? Мухаммед алейхиссалам. Билбейткенсиңби? Пайгамбар, акыркы пайгамбар болгон. Акыркы пайгамбар болгон. Мухаммед алейхиссалам бул акыркы дүйнө, акыркы пайгамбар. Мухаммед пайгамбар, Мухаммед алейхиссалам болуп эсептелет. Бул акыркы пайгамбар, акыркы замандын пайгамбары, биздин пайгамбар. Анысмы? Пайгамбар болгон. Пайгамбар болгонбу? Уккам, пайгамбарыбыз. Пайгамбарбы? Пайгамбар болгон. Пайгамбар болгон. Алла субхана тағаланын ең сүйүктүү пайгамбары пайгамбар. Ан Мухаммед алейхиссалам деп ойлой жүрөм го. ким болгон ал? Пайгамбар. Андай ток эмес. Ал Мухаммед алейхиссалам пайгамбар болуш керек эле. Пайгамбар болуш керекпи же арабтардын бир акыны болгонбу, жазуучусу болгонбу, кандай дейсиз? Ошону да билбейм. Точно билбейсизби? Ооба. Ал ким болгон? Биздин пайгамбарыбыз. Пайгамбар, акыркы пайгамбар болгон. Акыркы пайгамбар болгон. Бул Мухаммед алейхиссаламдын келиш максаты эмне болгон мунун ошондо? Жер жүзүнө жиберилиш максаты. Тынчтык менен келген, ошол элдерди бириктирсем деп ойлогонда эң негизгиси. Ошол пайгамбардын эң жакын досторун билесизби? Бир экөөнү балким Билбейм. Эстей албайтам, билем. Дүйнө жүзүнө ислам динин таратуу. Келиш максаты ислам динин алып келип, ислам динин тааныткан. Ошо мусулман динин жайылтуубу? Ислам динин дегенде. Да. Пенделерге дин таанытуу, Ошол пайгамбар ыйманга чакыруу. Негизги пайгамбардын келиш максаты адамдардын туура жолго салуусу, баштоосу, Аллах Тааланын абрын жеткизүү, Аллах Таала нахи эткен, кайтарган нерселерден кайтаруу, ошолорду не кылуу болгон. Бул дүйнөгө келиштин негизги максаты ушул адамдарга дин жеткирүү да. Дин жеткирүү ушул чынчыл жашоону көрсөтүү, акыйкат жашоону көрсөтүү да. Бул пайгамбарыбыз бизге бул өтө өзүнүн сүннөттөрү менен бизге бул чыныгы жашоону, чыныгы такыбалык жашоону бизге үйрөтүп кеткен. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам жер бетине жиберилген себеби дин таркатуу үчүн жиберилген. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам башында ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах келмесине чакырып келген. Мусулман элдерин кандай десем, дин мусулман дин тутуп, ошо дин тууралуу эмелерди өтсө керек. Ал бул жака эме алыш керек экен да. Бизди ушу мындай эме алыш керек, ылдыйраак кылбаңыз. Бизди бул динге тартып келген да, бизди. пайгамбар. Пайгамбарыбыз Мухаммед пайгамбарыбыз. Пайгамбарлардын бул дүйнөгө келген максаты бул мусулманчылыкты, динди биз ушундай эле биз эметип биздин динибизди киргизе турган ошол атайын ушуну жөнөтүп, ушуну билсин, эмненин кызматында жүрөт булар. Аллах Тааланын жолуна киргизип, эметип көрсөтүп, ушундай туура жолго киргизип атайын. Ошонун максатында жөнөткөн да. Элерди дин жолуна киргизиш үчүн, Аллах Тааланын жолуна киргизиш үчүн киргизген. Пайгамбар анын бул дүйнөгө келиш максат ислам динин толук
жайылтуу дин үйрөткөт. Айтсаңыз, пайгамбарыбыздын эң жакын достору ким болгон? Эң жакын достору деп бул биринчи ошол Абу Бакыр разияллаху анху эсептелинет. Андан кийин Усман разияллаху анху, Умар разияллаху анху, Али разияллаху анху өзүнүн күйөө баласы болгон да. Ошол заманда Сахабалар Абу Бакыр болгон, Умар болгон, Усман, сахабалар Абу Хурайра. пайгамбардын досторун билбейсиң, сахабаларды ким болгон? Эң жакын досун негизги биринчи иман келтирген Абу Бакыр Сиддык разияллаху анху болгон. Анан Хазрати Умар, Хазрати Осман, анан өзүнүн абасынын баласы Хазрати Али болгон. Эң жакын жанында жүргөндөр. Хазрати ону колдогон негизи Хамза, абасы Хамза болгон. Кимдер болгон? Жакын сахабалардан Абу Хурайра разияллаху анху, Умар разияллаху анху. Пайгамбарлардын досторун Муса алейхиссалам ушуларбы? Билбейм, кайсы пайгамбардын досторун санап берчи бирөтө. Билбейсиңби аларды? Жок. Пайгамбарыбыз канча жашында пайгамбарлык милдетин алды эле? 40 жашында. 45 жашында болот да. Пайгамбарлыкты анзын деле билбейт экен. 35 жашында алган беле? 16 болуш керек. 16 жашында пайгамбарлык милдетин алган. 16 же 12 экөөндө. Пайгамбарыбыз 40 жашында Пайгамбарлык милдетин билбейм. Канча жашында? 28 жашында. Пайгамбарга пайгамбарлык милдет 60 жашында. 60 жашындабы? 60 жашында жок 40 жашында жүктөлгөн. 40 жашында жүктөлгөн. Ошол пайгамбарыбыздан бир насаат же болбосо пайгамбарыбыздын хадисинен. пайгамбарыбыз эми билчилем көп эле хадистеринен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул Айша разияллаху анха энебиз айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдин 3 кызы болсо ал 5ке кирет дейт да. Анан ком арасынан бир киши туруп дейт, о Аллахтын элчиси, эгерде 2 кызы болсочу деди дейт. 2 кызы болсо да ал 5ке кирет деди дейт. Мындайча айтканда бул жерде пайгамбарыбыз бизге ушунчалык жакшы насаат айтканда, ошол кимдин 1 кызы болсо дагы ошол жакшы татыктуу дин менен жакшы тарбия берсе 5ке кирет деп айткан. Куран улукпунбу же мен улукмунбу дегенде Куран, сен улук жок. Сен улуксуң, анткени Куран сага түшүп атат деген. Кайра айтты. Дин улукпу же мен улукмун деп Пайгамбар саллаллаху алейхи айтканда. Дин улук, анткени сен динди таркатуучусуң түшүн деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча тозок менен динди таркатты. Эмне деп айткан бизге мусулмандар мындай болгула депчи? Эмелердин билем, эми келме келтирип, андай-мындайлар билем, анан кандай эмелерин билбейт экен. Хадистерден билесиз да? Кайсы хадисин билесиз? Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Пайгамбарыбыз да? Бул пайгамбарыбыз ушул келмеге чакырып келген, Негизи дагы кандай билесиз пайгамбарыбыздын хадистеринен? Пайгамбардын хадистеринен азырынча эсте жок, көзлө элес. Мусулмандар жаман шайтан жолуна түшпөгүлө, оң жолго түшкүлө, менин жолум менен жүргүлө, мен кайталаган жолдору менен жүргүлө деп айтып кеткен. Мен үммөтүм бул дүйнөнү улуу көрүп даңазалай баштаганда алардын жүрөгүнөн исламдын кадыр баркы чыгып кетет деген. Кыска окуясын билем, который мага чоң сабак болуп калган. Бул ошол пайгамбардын астына бир киши келип сураган. Мен ушунчалык жакшы адам болгум келет. Эмне кылсам мага жол көрсөтүңүз, мага тарбия бериңиз, акыл насаат бериңиз дегенде ал айткан: менден эмес, сен көчөгө чыгып, эң жаман адамдан, көчөдө ичип жүргөн ошондой адамдан үлгү ал өзүңө деп айтып чыгарып салган. Ал болсо мени оскорблять этти деп таарынып чыгып кеткен да, бирок чыгып караса чын эле ичип бараткан, кыйкырып бараткан кишини көрүп, ушунчалык жаман көрүнөт экен, мындай кылбаш керек экен деп ойлойт дагы. Анан пайгамбарга кайра келип, мен ошондон сабак алдым, мен үйрөндүм, чоң рахмат сизге деп айтып кетет. Негизи билем бирок эми жакшы жолдо жүргүлө деп ыйманга тартып эле. Ошону билбейт экенмин. Эң негизгиси имандуу болгула, бири-бириңерге жамандык кылбагыла, бири-бириңерди урматтап сыйлагыла, жакшы көргүлө. Угурлук кылба, ушак айтпа, киши өлтүрбө. Дүйнөдөн канча жашында? Дүйнөдөн 63 жашында кайткан. Мындайча айтканда бизге пайгамбарыбыз 23 жыл пайгамбар болгон. Пайгамбарыбыз билбейт кеткен. Дүйнөдөн кайткан убактысында билбейсиз, досторун дагы. 60 жашында каза болгон билебиз.
53 жашында. Ата энелерин айтып бере аласызбы, балким атасы? Ооба, Абдуллах болгон, апасынын аты Амина болгон, чоң атасынын аты Абдулмутталип болгон, абасынын аты Абу Талип болгон. Иә. Пайгамбардын ата энеси ким болгон? Абдулла болгон атасынын аты. Апасынын аты эме ким? Китеп сизге белек болсун, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, асыл ойлору камтылган китеп. Кудайым буйрса ушуну окуп чыгып, маалымат аласыз деген ойдобуз. Кичинекей кызыңызга ушул пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп бериңиз, макул мээниңиз. Могу китеп белек болсун сиздерге. Үйдөгү кичинекей балдарыңызга пайгамбарыбыздын өмүр баяны деген китеп сизге белек болсун. Пайгамбарды сүйөсүңбү? Ооба, сүйөбүз, албетте. Сүйбесек, анда биз шайтан болуп кетпейбизби? Пайгамбарыбызды сүйөбүзбү? Албетте. ооба мусулман болгондон кийин сүйөбүз да барысын. Албетте. Пайгамбар сүйөбүз, алхамдулилла. Пайгамбарды сүйөбүзбү? Сүйөбүз да. Чын жүрөктөн. Чын жүрөктөн Ай, сүйөбүз. молодец. Пайгамбарды сүйөбүзбү? Сүйөбүз. Пайгамбарды сүйөбүз да, албетте. Пайгамбарды албетте сүйөбүз да. Мен пайгамбарды сүйөм. Пайгамбарды сүйөм. Мен пайгамбарды сүйөм. Мен пайгамбарымды сүйөм. Мен пайгамбарымды албетте сүйөм. Мен пайгамбарымды 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 сүйөм.